Мындай форма кийип оюнга даярданып аткан учурду сагындыңарбы? Сагындык, аябай эле сагындык. Негизинен мындай учурда оюн болчу эмес, бирок Нооруз 9 майда ойноп дымааңар сууп калчу да. Быйылкы оюндарды сагынуу менен өтүп атат окшойт учур. Ооба. Уже бул сезон өтүп баратат да, уже августка деле 2 ай калды. Август болор болбосу белгисиз. 2 оюн өтүп кетти. Оюнду аябай эле сагындык десек болот. Улакчылар эле эмес, көрөрмандардын дагы сагындык. Ар бир команданын өзүнүн көрөрманы бар да. Ар бир оюнчунун көрөрмандары бар. Ошо оюнчулардын оюнун сагынды көрөрмандар. Айтор бүт сагынды. Башка жактарга барып ойноп келип атат окшойсуңар, Ооба, буга чейин Казакстанга барып келгенбиз. Казакстанга барып оюн көргөзүп. Айтор азыр улак жок, издеп чабып атабыз улакты. Айрым оюнчулар Россияга кетишиптир, Ооба. ойноп келишти. 5-6 бала кетишти Россияга, ойноп келишти алар да. Ошо айтып кеттим го, улакчылар азыр улакты издеп чабып атышат. Каякта болсо ошол жакта барып чабып атат. Баары бир улак жок. Жашоо кыйын болуп атат, ооба. Улакчылардын негизи кандай десем, эми улакчы болуп ушуга чейин улак тартып келген да. Бир кыздай болуп калат экен ушу. Бир сезон оюн болбой калып, улак жок болуп калса, биздеке жетишпей аткандай эле болот мага. Сагынып, айтор ошондой болуп атат. Анан өзү командаңар дагы бул сезонго аябай мыкты даярдыкта эмес белеңер. Даярдыктын баары бир чети текке кеткени өкүнүчтүү, Ооба, бул Нооруз турнирине достук командасы. Өзүңүздөр билесиздер, аябай мыкты даярданып чыкканбыз. Жакшы чогулуп, жеке эле достук командасы эмес, бүт команда Ноорузга катты даярданган. Бул мээнет текке кетип калды деп ойлойм. Ал жерде канчалаган мээнет тер кетти, аттарды даярдадык, өзүбүз даярдандык. Ошо 1,5 айлык мээнет текке кетип калды десем болот. Эртерээк оюн баштаса кайра ошону даярданып баштайт элек кайра. Ошол убактарды сагындык, сбор убактын. Сборду да сагынат экенсиң. Ошо. Нооруз болуп, анан 9 май болуп, балансты толтуруп койчу экенсиңер да ошолор менен, Ошол жайга чейин, жайда тыныгууга. Мен толуп калчу окшойт го. Жайкысын убакыт эле тартчу эмеспиз да. Азыр болсо жайында күндүн ысыгында улакты издеп чабып атабыз да. Жайлоолордо болчумун эми жайында. Кээ кезде чабып койчубуз. Азыр жок, андай эмес. Улакты издеп атабыз. Тияка чабып, бияка чабып, качан улак болот, шерин улак болсо да барып чабып атабыз. Айтор ушул өзүбүздүн моокумду кандырабыз үчүн кичине болсо да. Ушул учур көкбөрү токтоп турган учур, көкбөрүнү барктоого дагы бир өбөлгө болду болуш керек, силерге. Ооба. Баасын билип калдыңар да. Көкбөрүн негизи эле Орду чоңго дейм. Кыргызстандын бул көзгө базар спорттун бири да. Көкбөрү негизи кыргыз спортун жүзү десем болот. Көкбөрүнү токтотуп салыш, жоюп салыш бул өтө кыйын нерсе го. Болуш керек бул. Ата бабабыздан келаткан нерсе да. Ата бабадан келаткан нерсени токтотуп жаап салыш бул чоң катачылык болот го деп ойлойм. Көкбөрү уланыш керек. Көкбөрү уланыш керек албетте. Анан ушул жакынкы аралыктарда эле ушу команда мүчөлөрү менен биргеликте умра сапарына барып келгенсиңер. Андан бери маектеше элек экенбиз. Ошол сапар тууралуу дагы кеп кылып койбойлубу? Ооба, биз Орозонун акыркы 10 күнүнө барып келдик. Кичи умурачылык деп коебу, ошондой барып келдик. Жакшы команда, полный барып келдик. Жакшы барып келдик. Умрага болгон сапар, эми ал жерге барган сезимдер сөз менен айтып жеткич кыйын да. Ал жака баруу дагы баарына эле буйрой бербейт. Ооба. Ниет өз былтыры 9-майда 2023 9-май оюн бүткөндөн кийин ниет кылдым эле аябай. Алла Тааладан суранып ушу умрага барсам деп жакшы ниет кылып койдум эле. Ошол ниет кабыл кылган экен Алла Таала. Жылайланбай умрага барып келдик. Бул бүт умрага барам деген эмес, жалпы ушу бүт мусулман бир туугандарга каалайм ушу умрага барып ажылык кылып келишти.
умра сапарынан ал жака дагы ата энемди алып барайын деген ой тилектер койгондо болуш керек. Буйруса келаткан жылы ниет кылып атам. Ата энемди алып барып ажылга. Ниеттер жакшы буйруса. Сөзсүз алып барып келем. Жакшы. Буйруса. Ниетиңди кабыл кылсын. Алла разы болсун. Рахмат, анда буйруса эми президенттин кубогу болсун деген тилек менен туралы. Ооба.